Бир туугандар, ал-вала вал бара болуш керек. Аллах үчүн мусулман момундарды жакшы көрүп, Аллах үчүн капырларды жек көрүшүбүз керек. Бир туугандар, субханаллах, момун мусулмандын жүрөгүнө сыйбайт, Аллах Тааламдын баласы бар дегендердин майрамыны биргеликте тосуштук. Бул мусулмандарга жатпай турган сыпат. Бир туугандар, мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ким бир кавымга окшошсо, ал алардан деген. Карасаңыз, мунасабаттан пайдаланып ушул нерсени айтып кетсек жакшыраак болот. Жаңы жыл бүгүнкү күндө кээ бир мусулмандар же болбосо өздөрү болбосо дагы балдары жаңы жылды тосуп, жаңы жылды майрамдап турган учуру. Бир туугандар, жаңы жылдын тарыхына бир назар салыңыздар. Мусулмандардын майрамыбы же капырлардын майрамыбы? Мусулмандардын эки эле майрамы бар. Мусулмандардын майрамы Курбан айт жана Ороз айт. Ар жумада боло турган майрамы бул жума күн. Болду, андан башка майрамы жок. Майрам бул ибадат, бир туугандар. Майрамды майрамдай тосуу бул ибадат. Ошол майрамды тосконуңуз үчүн ажыр аласыз. Эми ушул майрам капырлардын майрамы болсо күнөөкөр болосуз. Эми караңыз, капырлардын майрамында жада калса ошолорго кошулуп, ошолор менен бирге тосуштук эле эмес, капырлардын майрамына жардам бере турган нерселерди сатуудан шариятыбыз тыйган. Караңыз, бир туугандар, капырлардын майрамына жардамдык көмөк көрсөтө турган нерселерди сатуудан тыйган. Эми барып алардын ичинде юлканы айланганды айтпай эле коелу. Алардын кийимдерин кийгизип, жакшынакай эң сонун кийимдерди кийгизип, балдарыбызды алып барып ошол жерге эмне, ошол динсиздер менен кошулуп, ошол жерде курсанчылык кылып, ошол жерде шан шөкөттөй жүргөндөгүн айтпай эле коелу. Бүгүнкү күндө бир туугандар, ислам үммөтүнүн оорусу ушул болуп калды. Капырлардын майрамыны капырлардан жакшыраак тосушу мүмкүн, бир туугандар. Караңыздар, бир жылы интернетте бир видео тарап жүрдү. Ошол христиан дининин тутулган өлкөнүн так ортосунда, так чокусунда, эми борбору десек болот, борборунун борбору бар да. Борборунун борборунда видеого тартып жүрөт, бир орус адам видеого тартып жүрөт. Ал видеосунда эмне дейт? Мен таң каламын дейт. Бир дагы орус жок экен дейт. Бир дагы орус жок дейт. Ошол видеону бир туугандар биз көрүп ушунчалык таң калганбыз. Бир дагы орус жок. Ким дебейсизби? Ошол жанагы ёлканын айланасында, борбордун так центринде, ортосунда, очогунда кыргыз, өзбек, тажик. Ушул үчөөлөр. Только ошол. Азербайжанда көрбөйбүз, башка армяндарды деле көрбөйбүз, ансын бунусун деле көрбөйбүз. Мен кыргыз, өзбек, тажик. Таң калыштуу нерсе эмеспи, бир туугандар? Эми ачынарлуу нерсе да, бир туугандар, алардын майрамына сыймыктанып, тосуп ошол жерде жүргөнүбүз менен бактылуубуз. Бир туугандар, ал-бара деген нерсе каякта калды? Диниңиз капырларды алыс болууга, капырларга кошулбаштыкка, капырларды душман тутушка буйрубады беле? Намазга буйруган Аллах субханала таалам капырларды душман тутушка дагы буйруган, бир туугандар. Намазга буйруган Аллах субханала таалам, жума намазына буйруган Аллах субханала таалам насрани жана жөөттөрдү дос тутпаштыкка дагы буйруган. Бир туугандар, бул бир аят эмес, эки аят эмес. Куранды ачсаңыз, ошончологон аяттар келген. Жөөттөрдүн душмандыгы жөнүндө, капырлардын душмандыгы жөнүндө. Эми бүгүнкү күндө ушундай майрамдарды майрамдат биздин ислам үммөтү. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүмүн деген адамдар ушул майрамды майрамдап жүрөт. Кайсы майрамдар? 31 декабрь, 14 февраль, 8 март, 21 март. Ошондой кете берет, аягы жок бул майрамдардын. Карап көрсөңүз, ушул айтылган майрамдын бирөөсү дагы исламга таандык эмес, бир туугандар. Бирөөсү дагы таандык эмес. Кээ бир алымдар, бир туугандар, айрыкча Ханафи мазхабынын алымдары ушул Норуз жана ушул сыяктуу капырлардын майрам тосууну жада калса капырчылыкка чейин алып барган. Капырчылыкка чейин алып барган. Капыр болот, динден чыгып кетет деген сөзгө чейин айтышкан. Бир туугандар, жөн эле күнөөкөр болот деген сөз шоколад болуп калат. Капыр болуп кетет, динден чыгып кетет деген сөздөрдү айткан. Ошондуктан бир туугандар, момун мусулман адамда Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жаман көрүү деген сезим орун алыш керек. Имандын лаззатыны Аллах үчүн жакшы көргөн жана Аллах үчүн жаман көргөн адам гана татат, бир туугандар. Эгерде сиз менен Иван же болбосо Петр же болбосо Жондун айырмасы жок болсо, Жондун динине кабыл алууга эмне тоскоолдук кылып атат? Бир туугандар, караңыздар, ачынарлуу нерсе да бүгүнкү күндө Жон, Иван, Петр менен сиздин бүгүнкү күндө эч кандай айырмаңыз жок болсо, сиз ошо Жондун дининде экенсиз. Туурабы? Жон намаз окуйт, сиз дагы намаз окуйсуз. Жон арак ичет, сиз дагы арак ичесиз. Жон ибадат кылбайт, сиз дагы ибадат кылбайсыз. Жондун бир үстүнөн мындайча айтканда жүрөгүндө ушундай сезим, динге болгон сүйүү деген сезими жок, сизде деле жок. Жондун динин кабыл алууга эмне тоскоолдук? Жон, сиз баарыңыз бир эле динде экенсиздер.
айырмасы жок. Жок, бир туугандар, биз мусулман үммөтү андай болбошубуз керек. Мусулман үммөтүнүн өзүнүн шариаты бар, мусулман үммөтүнүн өзүнүн дини бар, бир туугандар. Мусулман үммөтүнүн роббиси бар, мусулман үммөтүнүн пайгамбары бар. Мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган нерсеси бар, бир туугандар. Мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган маданияты бар, мусулман үммөтүнүн сыймыктана турган ушундай эмнеси бар, айт деген чоң майрамы бар. Ошол эле бизге майрам, андан башка майрам кереги жок, бир туугандар. Allahu alam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.